Кыска жана узак мөөнөттүү антикризистик программаларды иштеп чыгуу процессине бизнес коомчулугун активдүү тартуу керек. Мындай сунушту Президент Сооронбай Жээнбеков өлкөнүн бизнес-ассоциацияларынын өкүлдөрү менен жолугушуусунда өкмөткө сунуштады. Мамлекет башчысы учурдагы кырдаалда ишкерликти колдоого багытталган чараларды өз маалында ишке ашыруу зарылдыгын баса белгиледи. Ал бизнес үчүн жагымдуу шарттарды түзүү жана экономиканын артыкчылыктуу секторлорун колдоо керектигин белгилөө менен орто жана узак мөөнөткө багытталган өнүгүү стратегиясын кайрадан карап чыгуу боюнча өлкө өкмөтүнө бир катар сунуштарды айтты. Акыркы күндөрдө сиздер тараптан мамлекет бидикедагы көп кайрылуулар болду. Көп ойлор айтылды, көп каттар чыгып атат менин дарегиме дагы. Ушуда сиздер көтөрүп жаткан көйгөйлөрдү, ушул кемчиликтерди кечиктирбей, ачык айкын талкуулай турган зарылды чыкты. Ошондуктан бүгүн негизинен мына сиздер менен ошо бирге сиздер көтөргөн ошол сунуштарды, ошол маселелерди чогуу талкуулайлы деп чогуу сиздерди чогулттук. Сунуштардын катарын санарип экономиканы тездетилген түрдө киргизүү зарылдыгы толуктады. Себеби санарип технологияларды кеңири колдонуу, ишкерлер үчүн түшүнүктүү жана ыңгайлуу эрежелерди иштеп чыгуу, онлайн кызмат көрсөтүүлөрдү күчөтүү, салык мыйзамдарын либералдаштыруу, мунун баары бизнеске болгон административдик басымы жана бюрократияны азайтат. Ошондой эле бизнес-ассоциациялардын ролун күчөтүүгө, жаңы инвестициялык мүмкүнчүлүктөрдү пайдаланууга, ички инвестицияларга стимул берүү керек. Ажуунун бул жана башка сунуштарын президенттин басма сөз катчысы Толгонай Стамалиева атады. Өзүңүздөргө белгилүү болгондой, ушу коронавирус илдети дүйнө элин дүрбөлөңгө салган 2019 жылдын декабрь, 2020 жылдын январь айынан баштап эле Кыргыз Республикасынын президенти Жээнбеков Сооронбай Шарипович Кыргызстандын калкынын саламаттык коопсуздугун, тамак-аш коопсуздугуна байланыштуу маселелерди жеке өзү көзөмөлгө алып, бул маселелер бир нече ирет коопсуздук кеңешинин жыйынында каралды. Ал жыйындардын негизинде республикалык штабка, өкмөткө, жергиликтүү бийликтерге конкреттүү сунуштама рекомендациялар багытталып, алардын аткарылышы дагы тыкыр көзөмөлдө болду. Экономикалык зыянды баалоо жана жаңы чакырыктарды эске алуу менен өлкөдөгү ишкерликти өнүктүрүү жана жаңы колдоо программаларын иштеп чыгуу керек. Жолугушууда бизнес-ассоциациялардын өкүлдөрү түзүлгөн кырдаалда ишкерлер туш болуп жаткан көйгөйлөр жана ишкерлер чөйрөсүнүн өкүлдөрүн кызыктырган актуалдуу маселелер жөнүндө дагы айтып беришти. Ошондой эле өлкөдөгү экономикалык активдүүлүктү калыбына келтирүү боюнча конкреттүү сунуштар айтылды. Бул илдетке байланыштуу жагдайдан чыгуу жолдорундагы ушул жаңы экономикадагы пайда болгон мүмкүнчүлүктөр тууралуу дагы кеңири талкуу болду. Бул негизинен өзүңүздөр билгендей ошол эле мындай экономикалык жактан катуу жогоркаган секторлор бар. Жагдайларды эске алуу менен ушул кийинки мезгилдерге кандай чараларды көрүш керек. Анын ичинде ошол эле мисал алсак мыйзамдык базага да өзгөртүү киргизүү боюнча сунуштар айтылды. Бизнес учурдагы кырдаалга түшүнүү менен мамиле кылып, келип чыккан көйгөйлөрдү чечүүдө өкмөткө жардам берүүнү каалайт. Буга ылайык бир катар берилген сунуштар өкмөт өкүлдөрүнө айтылды. Баарыбыз отуруп туруп болгон бизнеске тиешелүү сунуштарыбызды айттык, жана ошондой эле ойлорду айттык. Бизнес албетте түшүнүү менен кабыл алып атат. Азыркы болуп жаткан илдетке каршы аракеттерди, карантиндик чараларды баарын тең мындай түшүнүү менен кабыл алып атабыз. Чындыгында эле бизнес жаатында учурдагы кырдаалда мамлекеттик колдоо гана керек. Убакыт жана колдоонун аркасынан экономиканы турукташтырууга чоң мүмкүнчүлүктөр бар экендигин Лехпром ассоциациясынын президенти Сапар Асанов айтат. Полномасштабно, чтобы все наши предприятия... Ишкерлердин толук кандуу иштеп, анын ишин толук түрдө жандандыруу үчүн эң биринчи убакыт талап кылынат. Себеби биздин ишкерлердин материалдары Россия, Казакстан, дегеле Борбор Азия менен тыгыз байланышкан. Ошондуктан ал мамлекеттерде тигүү тармагы, чоң базарлар жанданганда, ошол өлкөлөрдүн калкында биздин продуктуга болгон муктаждык болгондо, биздин ишибиз илгерилей баштайт. Дал ушул себептен кичи жана орто бизнес мамлекеттик колдоого муктаж. Ал арада ЖИА Бизнес-ассоциациясынын аткаруучу директору Фархат Пакыров каржылоонун жаңы жеңилдетилген түрлөрүн киргизүүнү сунуштап, аймактардагы ишкерлерге маалымат жеткирүү, бардык жагдайдан кабар алып туруулары үчүн борбор уюштуруу керектигин айтат. Сегодня предложили в рамках данной встречи оказать... Каржыга учурда ар бир бизнес жаатында эмгектенген ишкер муктаж. Учурда ишкерлер каржылык колдоону күтүп жатат. Каржылоонун жеңилдетилген формасында колдоо болсо, менимче ишкерлер кризистен алып чыгууга жардамын берет. Ошол эле ишкерлерди тейлөө борборун өзгөчө аймактардагы ишкерлерге түзүү керек. Алар маалымат жагдайдын баарынан кабардар болуп турушу керек.
Дагы бир сунуш жалпы мамлекеттик деңгээлде стратегиялык план кабыл алуу болду. Агро өнөр жай комплексин өнүктүрүү ассоциациясынын аткаруучу директору Темир Ажыкулов жергиликтүү продукцияны колдоо эң негизги кризиске каршы пландын бири дейт. Албетте буну мыйзам чегинде мыйзамдарга ылайык ошо өндүрүштүн кошумча нарк чынжырчасы бар эмеспи? Ошонун ар бир элементинде мамлекеттин кандай жардамы керек, кандай колдоосу керек, ошо фермерден баштап кайры иштеттикенин ишканага жана ошону саткан ишканага чейинки ушул ортодо процессти биз көзөмөлдөп ар бир этабында дейли мамлекеттин колдоосун, жардамын көрсөтүп алсак. Айтылган сунуштардан улам жакынкы арада инвестициялык кеңештин отуруму өтөт. Ал өкмөттүн аянтчасында бизнес өкүлчүлүгүнүн катышуусунда чоң жыйын болот. Анда буга чейин бекитилген өкмөттүн экинчи антикризистик долбоорунун ишке ашуусу сүйлөшүлөт. Мы обсудили, что в ближайшее время проведем заседание инвестиционного совета, на котором... Биз бардык баяндамаларды угуп, жакынкы арада инвестициялык кеңештин атайын отурумун өткөрүүнү пландадык. Биз буга чейин дагы биринчи антикризистик долбоорду түзгөндө бизнес өкүлчүлүгүнүн сунуш пикирлерин укканбыз. Эми экинчи долбоордо дагы сунуштар кабыл алынып, чоң деңгээлде сүйлөшүүнүн жыйынтыгы кубанычтуу болот деп ишенем. Учурдагы кырдаалда ишкерликти колдоого багытталган чараларды өз маалында ишке ашыруу керек. Импортко көз карандылыкты азайтуу экономикалык гана маселе эмес, бул өлкөнүн тамак-аш коопсуздук маселесин да камтыйт. Учурдагы кризис шартына жараша талап кылына турган ата мекендик товар өндүрүүчүлөр үчүн колдоо көрсөтүү механизмдерин дыккат иштеп чыгуу зарыл. Мындай сунуштар бүгүн Мамлекет башчысы Сооронбай Жээнбеков тарабынан өлкөнүн бизнес-ассоциацияларынын өкүлдөрү менен жолугушуусунда айтылды. Анда ажы өлкөдө кандай гана экономикалык кыйынчылыктар болбосун, андан ишкерлердин активдүүлүгү алып чыгарын билдирип, бизнес жаатына ыраазычылык айтып өттү. Мына сиздер, бизнес ишкерлер ушул абалды туура түшүнүп, туура баалап, элибизге, калкыбызга керектүү болгон эң негизги товарларды, зарыл болгон товарларды азык-түлүк менен камсыздап турдуңуздар. Айрыкча аз камсыз болгон үй-бүлөлөргө өзүңүздөрдүн жардамыңыздарды аяган жоксуздар. Бардык бизнесмендер жер-жерлерде колунан келишинче ушул оор акыбалды түшүнүп жардам берип жаттыңыздар. Социалдык жоопкерчиликти алуу жана элибизге камкордук көрсөтүү менен сиздер, бизнесмендер биздин мамлекетибизди ушул илдетке каршы күрөшүү, ушуга туруштук берүүгө абдан чоң салым коштуңар. Мен мына силерге өзүмдүн атыман, жалпы элибиз атынан терең ыраазычылык билдирем. Президент ошондой эле бизнес-ассоциациялардын ролун күчөтүүгө, жаңы инвестициялык мүмкүнчүлүктөрдү пайдаланууга, ички инвестицияларга стимул берүүгө көңүл бурду. Ал ошондой эле экономикалык зыянды баалоо жана жаңы чакырыктарды эске алуу менен өлкөдөгү ишкерликти өнүктүрүү жана жаңы колдоо программаларын иштеп чыгууну сунуштады. Кризистик абалда экономика коопсуздук жаздыкчасы жоктугунан узун жана арзан финансылык ресурстарга муктаж экендигин белгилеген Мамлекет башчы кластердик долбоорлорду каржылоого максаттуу инвестициялык фонддордун түзүлүшү жана кеңири колдонулушу үчүн тийиштүү чөйрөнү түзүү керектигин өзгөчө белгиледи. Айза Камчыбекова, Нурдан Карыпбеков, Пирамида.